Жақында Яндекс дүйнө жүзүн басат дейт қой. Яндекс такси, Яндекс самокат, Яндекс лавка, тигил. Ассаламу алейкум жамаат, бул жолу силерге күндүзгүсү менен толугусу менен көрсөтөм, ошондуктан чай пай даярдап до конца көрөбүз. Заказдар бытырап арт-артынан башталды буюрса. Эртең мененки жумуш. Экинчи заказга баратам буюрса, плюс 150 коэффициент менен комфорт. Так, комфорт плюстан кийинки заказ келди, 5 коэффициент. Бүгүн суббота болгондо байланыштуу. Коэффициент слабый. А так экинчи заказды нормальный кофенин алдында плюс 150 менен. Азыр үчүнчү заказ 5 коэффициент. 1,3 километрден. Пассажир изменил конечный адрес. 5-й микрорайон, 63/3. Биринчи заказды Маевкадан алгам. Как раз мен алгандан кийин ана коэффициент күйүп кеткен да, бирок алдыктан коэффициент жок жерден 50 менен алгам да, 50 менен көрсөткөн. А так андан кийин андан деле көп коэффициент күйүп кеткен ал жакта. Үчүнчү заказга барабыз, анан 5-чи микрорайондон кийин кайра байланышка чыгабыз буюрса. Мен как раз 5-чи микрорайонга барсам, ошол жактан коэффициент менен алганга шанс бар экен буюрса. Очередной заказга келдим. Түн жамгыр себелеп машинаны өлтүрүп кетиптир. Эми жууш керек машинаны. Азыр эртең мененки коэффициентти бүтүрүп коюп, машинаны жуам буюрса. Бул по счету 4-чү заказбы, короче, центрга барат экен. Коэффициент жок жерге плюс 100 менен келди. Бул заказды алып, битетиги ылдый жака түшүп, могул жака түшүп, ушул жактан алыш керек да желательно. Ушундай оплата наличными болуп турганда күткүң келбейт да. Туруп эле ат менен алган болсо, эч нерсе жок, кетип каласың. Карта болсо смело тура бересиң го. Ат менен алса картасынан түшүп калат, акырын кетип каласың. Кече даже бир клиент кечирим сураган, карта менен келе болбосо 60 сом неустойка түшкөн. Андан кийин ошо чалып кечирим сураган. Ошондой клиенттер көп болсун. Омин. Мына кече айттым эле 4.99дан эртең 5ке көтөрүлөт экен деп. Анча-мынча пайдаланып кылганда эконом кошуп коюп, мына экономдун клиенттери рейтингдин бир жерине суу куюп кетишти. 4.94кө түшүп калыптыр эми. Жаз келип айлана чөйрөк керемети, карасаңар чөптөр чыгып, бактар гүлдөп дегендей. Негизи суббота күнү эрте турган адамдар, мотивированный, творческий адамдар турат да, эрте менен эрте только. Работай, субботников болот тур бuyakta. Эркендик күнү бар. Мени бир вопрос мучает этот. Сегодня будет дождь или не будет деген. Вроде күн чыгып турат бул жакта. Бул жакта булуттар. Машинаны жуусамбы, жуубасамбы деген ой келет да. Атайын коэффициентке келсем, плюс 40 менен мо центрга жакыныраак жактан берет го. Иди нафиг отсюда деп туруп, пропуска деп минус 4 активность берип. Кийинки чыкты заказ плюс 150 менен. Акынбаева алып койдум. 9-8 дейт. 26 минут дейт. Так, бул заказ 395 сом чыкты. Клиент 450 сом которду. Чаевой 55 сом. По пути домой биринчи заказды чытап койгон бойдон эле центрга заказ жок. Бирок бул жака келсем, коэффициент жото көздү кызартып атат. Мойтуп туруп завершать этип, по пути домой режимный. Мондай кылып линияга чыгып отурушум походу. 30 менен келет атат бирок. Интернет өчүрөйүнбү, фартанет или нет? Интернетти өчүргөндөн негизи активность алып коёт да кээдечи. Ал көрөлүчү мунусунда алабы экен, албайбы экен. 20 секунд күтөбүз. 1, 2, 3, 19, 20 деп туруп. Интернет включайся деп. Заказ отменен. Приоритет снижен на 7 дейт. Дейин десем түшпөптүр, 98 дейт, түшпөптүр. Тияктан просто жазылып чыгып калыптыр да. Мына 90, түшүптүр. Түшүптүр все таки мына. 91 эмчилбеш керек, потому что Б точканы көрбөй калам. 90-нан ылдый түшүп кетсе, Б точканы көрбөй калам. 156га түшүп калды, приоритет. Эмки заказды алыш керек. Айла жок, кайга болсо деле, кандай коэффициент менен болсо деле алыш керек болуп калды эми. Если слишком или слабый кэф еще центрга болгон болсо, пофиг. Обычно эле пропускать берем, Б точкасын көрбөй иштеп турам, 3-4 заказ. Кайра ордуна келтире алабыз да. Блин, плюс 10 менен эле Дордойго берип койду. Дордойго монтип, могул жолдорду аралап барыш керек да, так Советский вообще эле пробка. Что-то вообще желания жок барганга.
Кайра келгенде атаска алып кетет аяктанчы. Клиентке чалып отмена кылып койгула дейт окшойм. Клиентке чалсам алып айтат, эми айла жок монтип туруп эле 14 активности берип туруп отмена кылып салабыз. Заказ отменен. Эми 14 активности восстановить этиш үчүн да канча заказ кылыш керек, чтобы B точкасын көрүш үчүн. B точкасы активность 90 болгондо жогору көрүнөт. Ошондо мен 90га көтөрүш үчүн 13 заказ кылышым керек экен. Ё-моё. Азыр мен заказды отмена кылып салдым, өзүм активность 14 берип. Отмена кылып бергенден кийин кайра чалып атат. Тиги клиентчи. Өчүрүп койдум жөн эле. Уже активности кетиргенден кийин чалганым толук жок. Жана алыш керек болуп чалганда. Эми 60 менен чыкты. Алдым, кайсыл жака экени неизвестный, B точка көрүнбөйт. Барып на местен басып көрөм. Жакпаган жака болсо дагы 14 берип отмена кылып сала берем. Мага баары бир болуп калды уже. Так, бул заказда тупикте экен, мына келип калдым. Энең дурайын, жунхай дейт го бул да, ё-моё. Аяктан чыкканга чейин 4 саат өтүп кетеби деген ой бар да. Отмена эле кылып салайын, коюн. Не устраивает конечный адрес, отменить. Кайра задний берип чыгып. Заказ отменен. Жунхага барганга желание жок. B точкасын көрүнбөгөн жаман да ошонусучу. Активность түшүрүп алсаң. Азыр мына заказ көрүнбөйт, B точкасы. Келип отмена кылдым да, бар болчу. Аз клиент чыгып калбасын, эми задний берип кетип атам. Жактан чыгып алган болсо колум жан сашым мүмкүн да. Я тут стою десем, абау деп коюп кетип каласың да. Меня не устраивает конечный адрес вещь деп. Дагы бир заказ алып көрөбүз. Болбосо үйгө эле жылып кетем анан. Кечки часып кете чыгам бир жолу. Плюс 90 менен Мурас дейт. Мурас 14. Вот это другое дело. Мен мурдагы жашаган жагымдан чыгып атат заказ. Вот это другое дело. Бул шаарга болсо керек стопудово. Так, азыр акыркы заказды завершать эттим. Ошентип по делам кылам деп БККЖге кирип 5 заказ кылып салып турмун. 890 сом комиссиясынан сырткары калыптыр. Азыр обедке баратам, обед кылып чыгып үйдөн машинаны жууп тазалап, газ коюп, анан экинчи дыхание менен чыгабыз буюрса жумушка кайра. Так, үйгө баратам, азыр 1:42 өтүп кетиптир. Пешимдин убакыты болуп калыптыр уже. Убакыт өткөнгө чейин пешимди да окуп, чай ичип, машинаны жууп, газ коюп, анан чыгыш керек. Сигнал берип койдум, тетигистеп пешеходду байкабай калбасын деп. Атак КамАЗдан көрүнбөй калыш деле мүмкүн да буга. Ушундай моменттер опасный жолдо. Особенно аял басып баратат, аял баласын көтөрүп алып. Аялдар, кыздар пешеходдон өтүп баратып эки жак карабайт, түп-түз эле урган бойдон өтүп кетет. Биринчи полосы да машина токтоду болду. Калгандар автоматически токтоп деген ойдо жүрүшөт да аларчы. Ойлонбойт, урбайт да, короче, уруп ойнобойт. Мындайча айтканда. Церковь. Ошак менен түшүп барып, анан кайра түштөн кийин связьга чыгабыз буюрса. Кайра жумушка чыгайын деп атам, обед бүттү, газ койгам. Бирок машина жууп элекмин. Походу жамгыр жаайт окшойт, ошон үчүн пока жуубай эле турайын деп чечтим. Анан неге ушундай, жашоо? Неге ушундай? Сен турган жериң именно коэффициент жок болот да мына. Башка жакта коэффициент. Ладно. Комфорт плюс тариф. Азыр балансты добивать эткенге чейин Бекант парк менен заказ кылып турабыз. Анан кайра переключение кылабыз экспертке. Потому что эксперт паркта суткасына 55 эле сомдон, ошон үчүн выгодныйраак да. А меники азырынча бирок 2% турат. 2% тандасаңар болот, кааласаңар ар бир заказдан 4 сомдон, кааласаңар суткасына 55 сом төлөп койсоңор болот. 3 вариант бар да. Мына ак болсогодо бурулуп нижний аларчаны көздөй бараткан жагына. Жанатан бери отурдум, заказ жок. Жан төгө башташ менен заказ келди. Плюс 70 менен. Кеттик анда заказга. Сим, заводись. Окно вытерись тапай. Жан өтө романтично жаатат го, жамат. Ушундай жан жагында биздин настроение көтөрүлөт да. Сразу коэффициент көтөрүлөт, сразу заказдар келе баштайт батырап. Светофордон солго бурулуш керек. Ушундай жагында бирок скутеристтерге кыйын, доставкада. Не гвоздя, не жезла вам, братва. Не жамгыра дегендей.
А бизге жамылыра. Силерге, конечно, кыйын, бирок бизге жакшы да. Ошондуктан бир баатыр нерсени өзүм өчүртмөйм болгон жакшы. Бирок курьерлерде дагы жакшы да. Курьерствода да. Маркет этип өткөттүм тиги. Сен акыры өткөсөң мен 10 жол өтөм деп. Курьерлерге да бирок коэффициент көтөрүлөт. Жанында. Аларга да жакшы, просто суу болуп калышат да, ошонусу бар. Жигиттер, парктын комиссиясын өзүңөр каалагандай кылып настройка кылып атырган парк бизге да келген. Бул эксперт парк. Бул парк 8 жылдан бери Россиянын территориясында мыйзамдуу түрдө иштеп келаткандыктан өзүнүн айдоочуларына коопсуздукту жана туруктуулукту кепилдикке берет. Парктын комиссиясын айта кеткенде эле өзүңөр тандайсыңар, 3 варианты бар. Биринчи варианты 2%, экинчи варианты ар бир заказдан 4 сомдон, үчүнчү варианты суткасына 55 сом. 55 сом төлөп коюп, каалаган количествода, каалаган суммаңарга заказ кыла берсеңер болот. Жана силер регистрация кылып, ийгиликтүү фото контролдон өткөндөн кийин силерге саламдашуу бонусу 100 сом түшөт. Эң эле жакшы жери досуңду чакыр деген программасы бар. Досуңарды чакырасыңар. Силердин атыңарды айтып регистрация болгондон кийин силерге 1000 сом түшөт. 5 досуңду чакырдың, 5000 сом иштедиң. Круглосуточная техническая поддержка жана круглосуточно акчаңарды каалаган банкка комиссиясы жок чыгарып алсаңыздар болот. Бул реклама эмес деген болсом адашып калам. Бул реклама, бирок силер эгерде кечке иштеген болсоңор, паркка 150 сом, 200 сом комиссия бересиңер. А бул жерде жакшы варианты көп иштегендерге суткасына 55 сом төлөп коесуң, калганча заказ кыла бересиң. Бул менин силерге кеңешим. 8 жылдан бери иштеп келаткан тажрыйбалуу айдоочу катары. Жаагандан кийин өтө кир машина. Өтө тазадай болуп көрүнүп калды. Көрдүңөрбү, жанагы кирлер жок маякта. Маяктагыларда көрүнбөй калды, билинбей. Кузов деле таптазадай көрүнөт. Жакшы эле жууп аптым да. Азыр центрга пайдаланып койдум. А так бул жакта эле 3-4 заказ кылып салмак окшойт, бул жакта объезднойдун тегерек четинде, Дордойдун тегерек чети. Теңдик, Дордой, тигил бул болуп. Ошентип заказ берсең Яндекс, только шаарга бер деп центрде коюп койдум. Ошол жакта коэффициент өтө аптыр да. Саат канча болду? 5-тен 12 өтүптүр. Жамгыр төктү, эч басылбай, биз келатты. Так, жигути деп ошентип мына падилан бул жака койдум эле, ушул жака заказ алып келдим, аялды. Я вам рейтинг поставила, дейт. Спасибо большое. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен наличными. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Давай, 200 менен бир заказ кылып салчы. Яндекс. 220 мен болсо деле боло берет, тарынбай. 260 мен болсо андан да сом болот. Делай, Яндекс, делай. Итак, настроение 4.99-дан 4.94-ке түшүп калганда. Рейтинг, делай, рейтинг. Рейтинг демде заказ. Бульвар Эркиндик. Мына айткандай эле 220 мен базару зиро. Бул заказ короткий жерге эле чыдап койдум, каратыш заказды 5 мүнөткө жетпей эле. 290 чыкты, анан кийинки заказды эле пацепочка келди 220 мен. Ошого баратам азыр. Ай, базар жок, бул заказдагы центрга эле экен. Минутасы канча дейт? Минутасы 11 минута. Жеткиребиз. 220 коэффициент менен чыкса 300 сомдой чыгат экен да. 300 сомдон көбүрөөк. Тетик зонтик менен бирөө келип атат, ошол окшойт. Азыр келатсам комфорт плюс менен плюс 60 менен келди. -7 активность берип отмена кылдым, пропускать этип. Анан артынан эле плюс 120 менен комфорт келди, алдым. Ошол деле жерден, ошол заказды беришет эткен жерден. Оплата карта экен, 2-6 км 12 минут. Бул деле где-то 300 сом чыгат. Азыркы мындан мурдагы заказ 315 чыккан. Мына келип калышты. Здравствуйте. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Анан кийинкисине баратам. Ал 160 менен чыккан кийинки заказ. Огонбаева 222ден. Аз эми көрөбүз булар каяка барат экен. Мен быточкасын көрүшүмө дагы көп бар. 67ге уже түшкөнтүр активность. Жетин да бир жоготтум да жанагычы. Комфорт плюсту отмена кылып. Ошон үчүн эми чогулуш керек эми 90га чейин. Так, акыркы заказды завершать эттим, 350 сомдук. Анан коэффициент жанагыдай коэффициент жок. Себеби мындай болуп, жагын азайып кетти.
Жан бер 9га чейин нормально жаап берип койсоң жакшы болмокта деп кой. Куюп 9га чейин иштеп туруп кирип кетмекпиз деп кой. Азыр картадан караганда Абдулла ибн Аббас мечити эң жакын мечит экен. Ошол жака барып намаздан кийин анан кайра жумуштулантабыз. Жан жестко куя баштады го кайра түнү. Ала тоого клиентти чыдап коюп, эми кайра шаарды көздөй бардым. Падилам центрге коюп алып. Платин алганда жакшы да. Ар бир партта 2ден падилам болот. Бүгүн падиламдарды да, домойлорду дагы максимально иштеттим го. Жан өтө страшно коюп атат. Короче, экспертте баланс минусқа түшүп кетип, жасам жооп бере элек пока. Баланс салып койгула деп которуп койгом, бирок дагы деле салыш элек. Мен пока что БК KG-де кылып жүрөм заказдар. Анан ал жакта дагы, бул жакта дагы жанагылар режимдер түгөнүп калганда, бул жакта бир падилам калган. Ошол бир падиламды ылдыйга коюп туруп түшүп кетейин деген болчумун да. Аз баланс сал деп калып атат. Жооп кетип атат жото. Анан бул жака кире турган болсок, БК KG-ге. Бул жакта уже ал режимдер түгөнүп калды да, бүт колдон салдым. Азыр пустой жалка түшүп кеткен, бияктан жалка болот да, короче. Пустой түшүп кеткен жалка болот. Ошон үчүн дагы бир заказ алып көрөбүз. Если повезет, хотя бы ылдыйраак жака чейин болот да. Если не повезет, короче, ушуну кылып туруп эле анан үйгө кетип калмай. Так, кандай заказ берет экенин көрөлүчү. Уже бүгүн число 5 апрель болсо, 5 апрелде уже эмки айга сереброго жетип койдум да. Платинага да жетебиз буюрса. Мына эринбей туруп, жолдун четине туруп, Максат Байкен паркынан фотоконтроль келип калган экен, фотоконтрольду өттүм. Анан все-таки по пути домой включать еттим да. Анан мына заказ алдым. Эки паркта тең лимитим түгөндү, по пути домой. Эксперт деле бир падилам калган болчу, аны кылайын десем, баланс минуска түшүп кеткен. Анан азыр 3-чү паркты уже подключать еттим. Ошон үчүн мен илгертен бери айтам. Силерде как минимум 3 парк запас болуш керек. 3 парк. 4-5 парк болсо андан да жакшы. Бүгүнкү күндүн итогторуна келсек, бул жакта 183 сом комиссиясынан сырткары Максат KG-де. Эксперт паркта комиссиясынан сырткары 2253, БК KG-де 3350 сом. Бул машина зданиянын отражениясында. Sensiz vayım ötedim her gün sayım sensiz tünü şarkırağım ıspanım Яма бар, чоң яма. Щербаковага жетпей толук калды мен авайлагыла.